Алтай шаарчабыздан 4-5 километр аралыкта ылдый тарапта нымдуулугу дагы да жогору болгон Ак жол жана Манас айылдарында жайгашкан 50 жыл мурун салынган 4-5 кабаттуу үйлөр эч кандай дренаж системасы колдонулбаганына карабастан ушул күнгө чейин кулабай чөкпөй турат. Ал эми азыр технология өнүккөн заманда райондун топурагы толук изилденип, эч кандай кооптуулук жок деген жыйынтык чыгарылган. Курулушта топуракты алмаштыруу иштери жүрөт. Мындан тышкары бул шаарчаны курууда акыркы технология болгон туннелдик калып системасы колдонулат. Арматура советтик үйлөргө караганда 10 эсе көп колдонулат мындай ыкмадагы үйдө. Бул айырманы 1971 жылкы унаа менен 2025 жылкы заманбап унааны салыштырганда эле түшүнсө болот. Биз бул болбойт, тиги болбойт деп отуруп көп убакытты жоготтук. Азыр өнүгүү заманы. Алматы, Ташкент, Астана же Үрүмчү сыяктуу кошуна шаарлардын сейсмикалык зонасы жана топурагы биздикиндей эле. Биздин адистердин колунан да сапаттуу курулуш келет. Биз өзүбүздү колдоону үйрөнүшүбүз керек. Кудай буйрса Алтай комплекси заманбап жана бекем курулат. Учурда мамлекеттик органдардан топурактын түзүлүшү 5 кабаттуу имаратка толук туруштук бере тургандыгы тууралуу уруксат кагаздарын алганбыз. Суу маселесине келсек, жер астындагы суулар заманбап дренаждык система аркылуу чечилет. Демек, заманбап технологияларды колдонуу менен курулган Алтай шаарчасындагы имараттар ушул аймакта 50 жыл мурун салынган үйлөрдөн да бекем болуп, дагы ондогон, атүгүл жүздөгөн жылдар бою элибизге кызмат кылат деген ишеничтебиз.